Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь. Путин Газада көз жумган бөбөктөрдү көргөндө муштум түйүлөт. Save the Children берген соңку маалыматтарга караганда Газа тилкесинде каза тапкандардын 40% балдар. Россия лидери Владимир Путин Палестин, Израиль чатагындагы балдардын, медиктердин каза болуп улгайгандардын азап тартканын көргөндө муштум түйүлүп, бирок эмоцияны эрксизден катып келерин айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Балдардын канга чыланганын, каза болгонун, картаңдардын, аялдардын азапка түшкөнүн, медиктердин көз жумуп жатканын көргөндө албетте көзгө жаш айланып муштум түйүлөт. Башка эч нерсе дей албайсың, бирок биз эмоция калтырганга укугубуз жок, андайга жол бере албайбыз, деди Путин. Бүгүн Россия президенти Россия Федерациясынын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, Дагестандагы башаламандык менен Жакынкы Чыгыштагы кырдаалды талкуулашкан. Жакынкы Чыгыш элинин жана дүйнөнүн башка аймактарынын трагедиясынын артында чындыгында ким турарын, өлүм жыттанган башаламандыкты ким уюштуруп жатканын, ал кимге пайда алып келерин жакшылап түшүнүш керек, деди Путин. Газа тилкесинде Израиль тараптын бомбалоосунун каза тапкандары арбыса, алардын 40%га жакыны балдар экени айтылууда. Буга чейин Save the Children уюму акыркы 17 күндө Газа тилкесинде жана 27 күндө Иордандын батыш жээгинде кеминде 2000ден ашык бала көз жумгандыгын билдирген. Аталган уюмдун директору Джейсон Ли бөбөктөрдүн өмүрүн алып жаткан апатты токтотууга чакырган. Газа тилкесинде акыркы 3 аптада каза тапкан кичинекейлердин саны 2019 жылдан тарта 20 мамлекетте болгон бардык куралдуу чатактарда өлтүрүлгөн балдардан ашты деп айтышкан уюмдан. Алар өлтүрүлгөн бөбөктөрдүн мындан да арбышы мүмкүндүгүн, дагы 1000 бала дайынсыз болуп жаткандыгын, кичинекейлердин уранды алдында калышы ыктымалдыгын билдиришкен. Палестина анклавында кандуу кагылышуудан мертингендердин саны 8000ден ашты. 18000 жай тургун жаракат алган айтылууда. Ал эми Израилде 1,4 миңдей киши көз жумду. Жаракат алгандар 5000ден ашканы кабарланды. Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа. Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 18 20. Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь. Но мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями. Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Америка Кошмо Штаты менен Израиль Газан тургундарын тукум курут кылуу ниетинде. Дипломаттын айтымында Америка Кошмо Штатынын позициясынан улам Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши тушалып, ушу кезге чейин ок атууну токтотуу талабы камтылган резолюцияны кабыл ала албай жатат. Америка Кошмо Штаты менен Израиль Газан тургундарын тукум курут кылып, калган палестиналыктарды Израилге кошуп алууну каалайт. Бул тууралуу Россиянын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя уюмдун коопсуздук кеңешинин жыйынында айткан. РИА Новости жазды. Анын айтымында азыркыдай кырдаалга Америка Кошмо Штатынын позициясынан улам коопсуздук кеңешинин тушалып, ушул кезге чейин ок атууну токтотуу талабы камтылган резолюцияны кабыл ала албай жатышы кептеди. Демилгени 2 рет көтөрдүк, бирок Вашингтон менен Батыш Иерусалимдин көздөгөнү башка. Газан тургундарын тукум курут кылып, же сектордун аймагынан кысып чыгарып, палестиналыктардын калганын Израилге кошуп алып, көйгөйдү чечмекчи, деди Небензя. Жакынкы Чыгыштагы жаңжал тараптардын
аймактардын аймактык кызыкчылыгы менен байланышкан Палестин-Израиль жаңжалы ондогон жылдардан бери аймактагы кагылышуунун себепкери болуп келет. СССРдин бийлик менен 1947 жылы Бириккен Улуттар уюму Израиль менен Палестина мамлекеттерин түзүү чечимин кабыл алган. Бирок натыйжада Израиль гана түзүлгөн. Тель-Авив эки өлкө принцибине макул болгону менен палестиналык аймактарды бошотпой келет. Абал 7 октябрда Израиль Газа сектору тараптан ракеталык чабуулга туш болду дегенден бери курчуп кеткен. Сокку ургандан кийин Хамас жоокерлери еврей мамлекетинин түштүк аймактарына кирип барып, кыймылдын аскердик канаты Алякса топон суусу операциясын жарыялаган. Жоо иретинде Цахал Хамаска каршы темир кылыч операциясын баштаган. Израиль чабуул жасалгандан бери бир нече күн өткөн соң Газа менен чектешкен калктуу конуштарды кайра өз көзөмөлүнө алып, сектордун аймагындагы объектилерге сокку ура баштаган. Мындан тышкары, аймакты толугу менен блокадалап, суу, азык-түлүк, электр кубаты, дар-дармек, отун ташуу токтотулган.